Элдерди манипуляция кылып өзүлөрү идол жасап алып ошого сыйынгандар да, кытка таянгандар да. Бул кыт деген аябай көп түрү бар. Жанагындай эме жасагандар бар, идол болуп жасагандар бар. Мындай кичинекей идол болуп чөнтөгүнө салып жүргөндөр бар. Мойнуна тагып жүргөн идолдар да сейилип атат да манастар. Анан жанагы эменин жүк жыйган буручка коюп алып сыйынгандар бар. Ошолордун баары Кудайды унутуп алып, жанагы бир материалдык нерсеге сыйынгандар. Бул акчага да сыйынгандар бар. Эмеге же бийликке сыйынгандар бар. Ушунун баары идолопоклонничество дейт да. Анан чын-мачын дейт. Динсиз, чылгый динсиз чын-мачын дейт. Бирок ошол учурда алар намаз окуп, дайга жагып жүрүшөт. Булар жанагы эме диний фанаттар. Негизи эле фанаттар да. Диний фанат бар, нац фанаттар бар. Бир идеяга аябай ишене алгандары, анан ошол эле меники чын, ошол эле туура, деп ошонун аркасы менен кол салып башкаларга урушуп талашып жүргөндөр. Анан бак бурчунда бул азыркы жанагы жалган пайгамбарлар, коуштар, мен сага бакыт таап берем, сенин бактың менин колумда, сенин бактыңды ачып берем, мен сага менен качсаң 200 сом же 500 сом же 200 миң сом төлөсөң эле сен бактылуу болуп кетесиң, бирден үйлөнүп аласың деген адамзаттын эмесин жеп, эмгегин жеп, жан баккандар да мындайча айтканда. Алдап-салдап ошолор бак бурчун. Кара калмак деген бул тегин наркын унуткан башка бир анча-мынча күчтүү, анча-мынча бир бай болуп калган нерсеге жабышып ошолордун сөзүн сүйлөп, ошолордун кызматын кылып кара калмак дейт. То есть өзүн унутуп калды. Жана Манастын атасынын иниси эме болуп кетет да, кара калмак болуп кетет. Ошону сүрөттөп ал баласынын өзүнүн атын алмаштырып, ошо кара калмактан аял алып, анан балдардын аттарын баары Барбалдай, Бербелдей деп бир-эки аттарды кое берет башка. Негизи бизде кыргыздар бала төрөлгөндө баланы ошо карап көрүп, кандай белгилер менен келди, сын сыпатын карап көрүп, анан ошого жараша ат койгон да. Тилер болсо жөн эле популярный бир аттарды кое берип, эмесине вообще адамдын эмесине сапатына маани бербей эле жөн эле бир аттарды кое алып, анан ошонун аркасы менен адамдар ушундай болуп кетет да. Ошол жөнүндө. Чойналык деген ошол жасалма нерселер менен көрүшөт да. Анткени эме аябай чоң илим алып чыкты да. Үчтөштүк кемиси бар болуп, жетештүк. Эле ошол биздин башка катмарларга чоң сабак.